Төкмөлүк менен алып баруучулуктун айырмасы, менин оюмча, төкмөлүк бул төрт сапыры менен чоң ойду, чоң баягы сөздүн кудуретин бекитип элге берүү. Анан даярдыгы жок баягы эл эмне каалап атканын, элге жан дүйнөңдөгү музыканын ыргагы менен, баягы сөздүн кудурети менен элге бир жакшы нерсени сөз катары берүү деп ойлойм да. Анан төкмөлүктүн дагы бир нерсеси бул турмушта көргөн көйгөйлөрдү, турмушта көргөн жакшы нерселерди, жан дүйнөңөн өткөн, тынчтык бербей аткан бир сөздүн кудурети бул төкмөлүк өнөр менен элге жеткире билүү да. Төкмөлүк өнөр бул Кудайым берген чоң кудурет, чоң касиет, ал жөндөн жөн келбейт. Анткени сөздүн пири колдогон адамдар гана төкмө боло алат. Бул улуу кесип, мындайча айтканда, улуу бир инсандарга берилген Кудайдын элчиси да, манасчылар катары эле. Ал эми алып баруучулук бул алып баруучулуктун түрү бар. Алып баруучулукту үйрөнсө да болот. Элден алганыңды элге кайра берүү. Алып баруучулукка даярдык менен чыксаң да болот. Алып баруучулуктун эң бир чоң кудурети ал жерде сөздөн мурун дагы олтурган 400 эл болобу, 20 эл болобу, 10 эл болобу, ошол элдин бардыгын магниттей тарта билүү, башкара билүү. Мындайча айтканда, мен мына көптөгөн мааракелерди алсам да, ал жерде ар түркүн эл келет. Алардын баарын бир сенин кудуретиң менен баш ийдирип, бардыгын бир калыпта алып баруу, бул алып баруучунун деңгээли, алып баруучунун баягы өнөрүнүн бийиктиги, анын таланты десем болот да. Бул алып баруучулукту үйрөнсө болот, ал эми төкмөлүк тең Кудайдан да.